Саламатсыңар балдар. Физика боюнча онлайн сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы электр тогунун булагы. Сабагыбыздын максаты электр тогу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Электр тогу жөнүндө өз ойлоруңарды айтууга калыптанасыңар. Алган билимиңерди турмушта колдоно аласыңар деп ишенемин. Электр тогу ар кимибизге белгилүү, бирок анын физикалык мааниси эмнеде? Ток деген сөз кыймыл же бир нерсенин агымы дегенди билгизет. Мисалы суунун кыймылы же анын агымы жөнүндө сөз болсо, суунун түзгөн бөлүкчөлөрдүн агымына же алардын кыймылын түшүнөбүз. Мисалы иондор демек өткөргүчтөрдө ар кандай заряддуу бөлүкчөлөр которулуп агып жүрүшү мүмкүн. Электр тогу деп өткөргүчтөгү заряддуу бөлүкчөлөрдүн багытталган кыймылын айтабыз. Электр тогунун булактарынын бардыгында оң жана терс заряддаган бөлүкчөлөрдүн бөлүнүүсү болуп турат. Ал заряддар ток булагынын уюлдарына топтолушат. Ток булагынын бир уюлуна оң заряддар, ал эми экинчи уюлуна терс заряддар топтолушат. Эгер ток булагынын оң жана терс уюлун металл өткөргүч аркылуу туташтырсак, анда электр талаасы пайда болот. Өткөргүчтө электр тогун алыш үчүн анда электр талаасын түзүш керек. Ал тала өткөргүчтөгү заряддуу бөлүкчөлөргө таасир этет. Турмушта электр тогунун ар кандай булактары колдонулат. Алардын бардыгында кандайдыр бир энергиянын түрү сөзсүз электр энергияга айланат. Мисалы механикалык энергияны электр энергиясына айландыруучу курал электрофордук машина деп аталат. Балдар, ушул көрүп аткан сүрөттөгү куралдын аты электрофордук машина деп аталат. Жылуулук энергиясын электр энергиясына айландыруучу курал бул термоэлемент деп аталат. Ал китебиңердин 72 сүрөтүндө көрсөтүлгөн. Жарык энергиясын электр энергиясына айландыруучу курал бул фотоэлемент деп аталат. Химиялык реакциянын натыйжасында пайда болуучу ички энергиянын электр энергиясына айландыруучу курал галваникалык элементтер деп аталат. Мына балдар, жогоруда аталгандардын бардыгы электр тогунун булагы болуп саналат. Алардын түзүлүшү, иштеши жөнүндөгү кеңири маалыматты жогорку класстарга барганда окуй алабыз. Электр тогун окуп үйрөнүүнүн алгачкы этабында көбүнчө биз галваникалык элементтерди колдонобуз балдар. Анын милдеттерин силер күнүгө колдонуп жүргөн ар кандай батареялар жана аккумуляторлор аткарат. Буга чейин аккумулятор жана батареялар галваникалык элементтерге кирерин билчү белеңер балдар. Жогоруда келтирген электр тогунун булактарынын бардыгында оң жана терс заряддаган бөлүкчөлөрдүн бөлүнүүсү болуп турат. Ал тургай жанагы магниттинда эки уюлу бар балдар, билесиңер, оң жана терс болгон уюлдары бөлүп турат. Андан сырткары балдар, ток күчүн ампер метр менен өлчөйбүз, чыңалууну вольт метр менен өлчөйбүз. Бул сүрөттө туюк эмес электр чынжыры көрсөтүлгөн. Чынжыр туюк эмес, демек бул чынжыр аркылуу ток өтпөйт. Чынжырды туюктап же үзүп туруш үчүн кошкуч же ажыраткыч колдонулат. Ал эми бул сүрөттө болсо 3 ажыраткыч колдонулуп турат. Бул атайын чоң имараттарга же болбосо ооруканаларда колдонулчу коңгуроо. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деп ишенем. Эми силерге берилүүчү тапшырма: биринчи, ток деген сөздүн мааниси эмнеде? Экинчи, электр тогу деген эмне? Ушул суроолорго жооп жазып мага жибересиңер. Саламатта калыңыздар.